Бұл жерде екі нәрсе менен жооп берем да, качан конгон дейіп сурак бергенге ден соолугуга жол берди. Мына ошодон эсептеш керек да, мен билбейм да конгон дейіп качан. Анткени конгонде оор жараптар болгон балдар. Мүмкүн ал группага чыккан болуш керек, мен көргөнмөн. Сурак бере алабы, бере албайбы? Мына тергөөчүлөр ошого жараша иш кылыш керек эле. Бул биринчиден. Экинчиден да туура айтып атасыз. Атамбаевдин шайлоо кампаниясында деле Жээнбековду колдогондой болуп эле Молда Муса Атамбаев деле колдоп жүргөн. Билебиз, телевизордон көрүнгөн. 10-жылы Ата Журт партиясын колдогон, 11-жылдан баштап ушул убакка чейин СДПК менен СДПКнын лидерлерин колдоп жүрөт. Бул не секрет? Атамбаев менен де жүргөн Байыс айда, кече Жээнбековдер менен де жүрөт. Жээнбековдерди колдоп жүрөт. Бирок мен мындай айтып коеюн. Тергөөчүлөр бирок ал ким менен жүргөнүнө карабаш керек эле. Иш жатат. Молда Мусаны көрүп атат телевизордо. Ден соолугу жакшы болуп калыптыр, кой деп чакырып сураш керек эле да. Тергөөдү башташ керек эле. Маселе ошондо болуп атат. Мен билгенде тергөө жүргөн жок. Шартла кыскартып койду окшойт. Ошол учурда Атамбаев маалыматында өтө айтып берди, Омарбек өзүнүн жазасын алган деп эл берди. Балдар мындай да, өзүнүн жазасын алган деп таластагын айтып атат да. Таластагы жылаңач жетелеп жүргөнүн, тиги булганын. Молда Муса 3-этажда барып турган жерге 3 күндөн кийин таласка барып, мен так ошол жерден сүйлөгөм, элге таластыктарга кайрылгам. 10-апрелде. 3 күн мурда ошол жерде Молда Муса турат, эй таластык туугандарым деп. Анткени алар губернаторлукту талашып, ызычуу болуп атканда. Анан элди курултай өткөрүп, Курманалиеваны кайра губернатор кылып келген. Мен баргам ошо, убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Мен билем бул окуялар кандайча болгонун. Эмне болгонун ал жерде. Бирок мен жана башында айтпадым, ошого дагы милиция өзү күнөөлүү. Ошол курултайды уюштуруп алып өтүп турган лидерлерди эмче кармап алпаса берет? Вот маселе ошондо болуп атат да. Бүгүн айтышым мүмкүн, мен аларда курал колдонгон жок, мен запрет эткен мындай. Курал колдонгонго же болбосо милициялар элди кууп разгонять эткенге милициянын мүмкүнчүлүгү болгон эмес ал жерде. Бул 6-апрелде 10 миң 20 миң деген киши талас эле болгон. Анын ичинде ошо Бишкектен барган Бабырбек Жээнбеков, Омарбек Нарбек деген аксакалдар жүргөн ошоктон баргандар. Алар жакшы билет, бүгүн тирүү сурасаңар айтып берет. Бүгүн айтышат кокуй, таласта мына Жапаров менен Молда Муса барып туруп, ана кан төккөнгө жол берген эмес. Жок. Нарында биз деле жүрдүк, нормальный курултай өткөрүп келдик. Мени кармайм деген министрден наоборот, мен аларды элдин токмогунан, таш парагынан сактап калгам. Талант сайттан сурап, ал кече рахмат айтып берет. Ап келип эл биз милиция эл менен биз дегендей дийлана кое берген аларды. Алар деле ары жөө колдонгон нарында биз түгөстөй. Аткан уудудан. Бирок кеп ошол жерде мына мен болгон үчүн эл мени тегеректеп жанагындай кан төгүлгөн жок. Эгер болот шер болсо да жанагындай болмок эмес, Молда Муса жанагындай абалга түшмөк эмес, талант сайып түшмөгөндөй. Талант сайыптан сурагыла андай калган жылкы. Мен наоборот коргодум аны. Милицияларды коргодум ал жерде. Элге түшүндүрдүм. Ошо менен тыштык жолу менен бийлик өттү.